Айбек Жаныбеков 8 жылдан бери талаштардык ички иштер бөлүмүнүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүндө эмгектенет. Башкы милдети жол кыймылын көзөмөлгө алуу менен жол кырсыктарына бөгөт коюу. Каарманыбыз бул милдетти жогорку жоопкерчилик менен аткарып, ички иштер министрлигинин ардак грамотасына ээ болду. Адам өмүрү аманат. Жол кырсыктарын алдын алуу айдоочунун да жүргүнчүнүн да жоопкерчилигинен көз каранды. Дал ушул жоопкерчиликти сезгенде гана адам өмүрүн алган жол кырсыктары азаймак дейт Айбек Жаныбеков. Буга карабастан каарманыбыздын айтымында өткөн жылы түшүндүрүү иш-чаралары үзгүлтүксүз жүргүзүлгөн. 2021-ге караганда 2022 жылы жол кырсыктары 50%ке төмөндөдү Талас областында. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери бардыгы күнү түнү иш алып барып жатат. Ушу жол кырсыгын болтурбоо максатында алдын ала иштерди жүргүзүп, профилактикалык иштерди көбүрөөк алып барып атабыз. Ошонун натыйжасында ушу жол кырсыктары азайып атат деп ойлойм да. Айрыкча жол кырсыктарын алдын алууда балдардын коопсуздугу маанилүү. Таңкы саат 7-ден тарта мектептер айланасында жол кыймылы көзөмөлгө алынат. Ошо республиканын деңгээлде эң мыкты кызматкер деп ошо областтын Талас областынын мыкты кызматкери деген сыйлыкты алып келди. Жол кыймыл коопсуздук бөлүмчөсүндө биринчиден биздин ынтымак, биримдигибиз, андан тышкары ушу биздин кызматкерибиздин кылган эмгеги, өзүнүн ар бир жумушка так, эл менен сылык мамиледе болуп, өзүнүн ушу результаттары, бизде результат протокол кармаган, мас айдоочуларды кармагандыгы боюнча эң алдыңкы кызматкер болду да. Түйшүктүү жана жоопкерчиликтүү кызматты аткарууда үй-бүлөнүн колдоосу зарыл. Каарманыбыздын ата-энеси калк коопсуздугунда кызмат кылган оолунун ийгиликтерине сыймыктанып келишет. Эми атам экенине кызмат кылганда өзүнүн именно ГАИ ишин аркалап аткандан мындай жылдын мыктысы деген наамды берип аткандар. Бишкекке барып туруп ошо немеси грамотасын алып келгенге болду деген угуп эле кубанычта жүрөбүз. Бул апасына мен өзүм тамаша көй адаммын, моя школа деп коем. Дальнейшем дагы ошо кызматын аткарып жүрөбүз атам экенге. Жылдын мыкты гаишниги деген сыйлыкты алды. Ардак грамотасын алды, анан бир лентасын тагынып атты. Ошо буйруган нерсесин баарын беришти. Мен ушу балам менен сыймыктанам. Балдарым аман болсун деп тилейм. Аман болсун, ушулардын жакшылыгын көргүзсүн. Мындан арда жумушун аркалап кетет деген ишеним бар. Иштеп кете алат, булар балдарыма көзүм жетет. Айбек Жаныбеков учурда бир уул 2 кызды тарбиялап өстүрүүдө. Тилеги өнүккөн өлкөнүн коопсуз жол кыймылы камсыздалса дейт. Айжамал Байырбек кызы Мелис Элебесов, Эркинай Жумайбекова, Талас шаары.